Бүгін мұсылман үмметі жөнөкөй күндөрдү өткөрүп аткан жери жок. Өтө чоң сыноодо. Өзгөчө бауырларыбыз, боордошубуз, кошунабыз, тууганыбыз Казакстан мамлекетиндеги мусулмандарга жараткан Алла Тааланын тарабынан бир чоң сыноо келип турат. Чын-чынына келгенде алар деле Алла сынап аткан жери жок. Бирөөнүн үстүнө кичине кайгы келсе, бирөөнүн үстүнө ушундай бир сыноо келсе, ал өзү эле жалгыз сыналбайт. Алла Таала бизди да сынап атат. Булар кандай дейт ушуларга? Кээ бир душмандар бар, ушундай абалга, кайгыга сүйүнгөндөр. Ушундай болуш керек эле да. Ушуну күтмөк, ушуну көрмөк да. Алиязу билля. Алла Таалам сактасын мындай арам ойдон, кара ниеттиктерден. Мусулман адамдын жүрөгү мындай болбойт. Мусулман адам жүрөгү дүйнөдө кайсы жерде мусулман жашаса, анын кайгысы менин кайгым, анын кубанычы менин кубанычым. Ушуну бизге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үйрөткөн. Билип коюңуз, бир жерде жамандык болуп атса, күнөө болуп атса, ошого разы болуп атсаң, сен кылбасаң да шериктешсиң. Бир жерде сооп болуп атат, жакшы иштер болуп атат, сен кылбасаң дагы ошого разысыңбы, ага да шериктешсиң. Ошондуктан иншалла биз көп дуа кылайлы. Бул боордош элибиз, кыргыз казак бир тууган деп байыртан калган ата-бабаларыбыздан келген сөз. Биз күн сайын дуа кылып атабыз, да көбүрөөк дуа кылайлы, жакшы сөздөрдү айтайлы. Кандай болбосун мынакей, эң негизи эле байлык бийлик бул колдун кири. Кимден гана калган эмес. Негизи кан төгүлбөсүн. Алмаша берет, келе берет. Жараткан Алла Таала мусулмандарга эле эмес, кафырларга деле берип келген. Пайгамбарыбыздын доорунан андан мурда тилкел айям нудавилуха байнан нас. Бул ушундай күндөр дейт Алла Таала. Кезек-кезеги менен биз бере беребиз дейт. Кулиллахумма маликал мулк ту'тил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша ва ту'иззу ман таша ва tudillu ман таша. Кимге кааласа Алла Таала мүлк, бадышачылык, башкаруу, өкмөт берет. Кимден кааласа алып таштайт. Бул Алла Тааланын иши. Ошондуктан ал бир мусулмандын каны Казакстандын эле эмес, бүткүл дүйнөнүн байлыгына барабар эмес таксырлар. Ошон үчүн бул жердеги эл бузарлар болот, когалаңдар болот, көрө албагандар болот. Ал деген тууган бирөөнүн баласы, же бирөөнүн атасы, бирөөнүн бир тууганы. Ошол жаракат тартып аткан, курман болуп аткан жөнөкөй нерсе эмес бүгүнкү күн. Болгондо дагы иншалла биздин кошунабыз, андан дагы жакыныраагы бир тууганыбыз. Алла Таалам иншалла кайраттуулук берип, акыл эстүүлүк берип, шайтандын, душмандын, жаман, кара ниеттик, ушундай тополоң, когалаңды каалагандардан Алла Таалам өзү сактап, алардын бардыгын жүзүн кара кылсын. Амин. Тез эсен ушу кыска аранын ичинде жараткан Алла Таалам ынтымак берип, туруктуулук берип, кайсы жерде билип коюңуз, ок чыккан жерде береке болбойт. Канча болсо да жакырчылык, автоматически жокчулук, ачкачылык болуп кетет. Кандайдыр бир ушундай бир Кудайдын немеси бул. Ошон үчүн иншалла бул жакта канча деген адамдардын, канча деген бир буюмдары, баягы тономой, мародерство деген бул эми мусулмандын шанына туура келбейт. Бирөөнүкү бирөөгө качан буйурду эле. Тешип чыкканын көргөнбүз. Өзгөчө мусулмандыгы мусулман ал буйрубайт тууган. Ал жатып калса дагы албаңыз. Пайгамбарыбыз бизге ошого тарбия кылган. Көчөдө таап алсаңыз, уурулук тиякта турсун, жөн эле көчөдө таап алдыңыз. Ал сиздики эмес таксы. Ал бирөөнүкү түшүп калды. Бирөөнүкү түшүп калды.
шариятыбыз айтат, ошону ал дагы нар жак бер жак тебеленди болуп кетпесин, жаман нерсе болуп кетпесин. 1 жыл ээсин изде дейт. Не дейт? Ушундай шарияттан айланайын. Бирөөнүн буюмун урдаган, тартып алган, алдап алган тиякта турсун, жөн эле түшүп калган кокустан ошонун ээсин издеп 1 жыл издеп таап берген. 1 жылда канча жолу издешиң керек экен? Ар бир күнү 5 жолу. Мына аманат деп мынаны айтат. Тазалык деп мынаны айтат. Укук деп мынаны айтат. Бакыт деп мынаны айтат. Бирөөнүн мүлкүнө кол салбайт, бирөөнүн жанына кол салбайт, бирөөнүн абирине кол салбайт. Ушундай Алла Таалам кереметтүү бизге дин берген. Ушундай динди кереметтүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келген. Бирөөнүн мүлкүнө көз артпа. Бирөөнүн мүлкүн чөнтөгүн санаба. Бирөөнүн мүлкүнө кол салба. Ошондуктан иншалла мына 3-4 күндөн бери, мына 3 күндөн бери кандай чоң кайгы болуп атат. Ошон үчүн көп дуа кылайлы таксырлар. Көп дуа кылайлы. Ажап эмес. Балдарыбыздан дуа кылдырайлы. Алар маасум, саби.